бер бетим ысык көлдүн буусу болуп, ыргактуу камузумдун күүсү болуп, бейтаптардын ак халатчан периштеси мен болуп. 12 май эл аралык медайымдар күнүнүн урматына Ысыккөл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунда медайымдарга өзгөчө жаш кесип ээлерин шыктандырууга багытталган сынак уюштурулган. Баарыбыз эле билебиз, жүрөк токтоп калса адамды алдыда эмне күтөт экенин. Ошондуктан биринчи биз жүрөктү, анан пульсацияны көрсөттүк. Адамдын жүрөгү минутасына 60-80 жолу сокку жасайт. Ошол сокку жасаган учурда ар бир адам 4,5 литрге жакын канды түртүп айдап чыгат. Медайымдардын кесипкөйлүгүн, билимин, иш үстүндөгү ыкчамдыгын бекемдөө жагын камтыган сынакка катышкан медайымдар бардык тапшырмалар боюнча татыктуу ат салышып, аларга калыстар тобу баасын берип турушту. Соңунда мыкты медайымдар аныкталып, Ысыккөл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун жетекчилиги тарабынан даярдалган сыйлыктарга ээ болушту. Бүгүнкү уюштурулган иш-чарада, ушу медайымдар күнүнө арналган иш-чарада, ушу биздин администрация уюштуруп берген ушу жарышта 3-чү орунду алдым. Абдан кубанычтамын. Мен өз кесибимди аябай жакшы көрөм. Дагы мындан дагы жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деп ишенем. Ишибизде ийгилик болсун. Ушундай иш-чаралар дайыма болуп турсун демекчимин. Бүгүнкү эл аралык медайымдар күнүнө арналган чакан конкурста 1-чи орунду ээледим. Биринчи кеп орунда деле эмес деп ойлойм. Эң негизгиси биз билимибизди бышыктадык. Дагы ушундай конкурстар көп болсун. Бардык медайымдарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Ысыккөл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунда эмгектенген медайымдардын иштери да мактоого арзыйт. Аймактагы калктын ден соолугуна кам көрүүдөн сырткары, алар жайкы эс алуу мезгилинде эс алууга келген чет өлкөлүк меймандардан тарта мекендештерге да медициналык түрдүү тейлөө көрсөтүүгө туура келет. Жоопкерчилик менен чыдамкайлыкты талап кылган кесип ээлерине майрамдык куттуктоолор бүгүн жолдонот. Ардактуу биздин медайымдар, сиздерди бүгүнкү 12 май бүткүл дүйнөлүк медайымдардын күнү менен куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, ушул оор ишиңердеги ийгиликтерди каалайбыз. Үйүңөрдөгү бакубат жашоону жана элибиздеги тынччылыкты каалайбыз. Дайыма ошол жүзүңөрдөн күлкү кетпесин, жылмаюу кетпесин, өзүңөр ден соолукта болгула. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ушу 12 майда медайымдардын күнүнө ар бир медсестраны ушу күнү менен куттуктайм. Самое главное, ден соолукта болсун, иштерине ийгилик и именно достойный зарплата болсун ушуларга. Анан ойлогон ой маскаттарына жетсин. Ысыккөл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунда эмгектенген жалпы медайымдар күнү түнү кызматта болушуп, миңдеген өмүрлөргө өмүр улап, өз кесиптерине берилүү менен иштеп келишет. Жыл сайын медайымдардын иштеринин натыйжалуулун арттыруу үчүн мамлекет тарабынан да колдоо көргөзүү жанданып, маяналар көбөйүп, кам көрүлүүдө. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысыккөл районунан.